өзгөчө күн өзүңүздөр байкагандай мен азыр Ала Тоо аянтында турам, Бишкек шаарында. Борборубузда мынакей гимнесттин китебине айтуучулук өнөрдү киргизүү максатында биздин заманбап мыкты манасчыларыбыздын бири Дөөлөт Сыдыков манас айтууда. Азыр эми 5 саатка чукул айтып жатат деп сөз кылышууда. Мен азыр гана келдим, жаңы эле автобустан түшүп, бир сыра сиздерге алыстан маалымат берип коюуну чечтим. Сүрөтчүлөр келип, ушу манасчыны колдоп, ар тараптан ушу Гиннестин китебине кирүүгө жардам берип, колдоп жатышкандарына күбө болуп атам. Азыр мен дагы колдогону келдим, анткени мен дагы кыргызмын, мен дагы манастын урпагымын, мен дагы кыргыздын кырмызы кызымын дегендей. Мага дагы манас айтуу өнөрү бул мага түзмө түз тиешелүү. Мен мекенчил инсандардын биримен, мен өзүмдүн мекеним, өзүмдүн тилим, өзүмдүн дилим, кыргызымдын улуту үчүн мен дагы салымымды кошуп, кыргыз тилде сабак берип, кыргыз тилин адабиятын үйрөтүп келаткан инсандардын биримен. Андыктан бул мага түзмө түз тиешеси бар. Ошон үчүн бүгүнкү сиздердин бар жалпы кыргыз калкынын ушундай өзгөчө күнү менен, баалуу күнү менен, нактуу, салттуу күнү менен куттуктайм. Анткени кыргыз наркын сактоо бул биздин манас айтуу салтында, кыргыз салтын сактоо бул биз манасчылык өнөрдө ушул кыргыздын улуттук белгисин сактап жүргөн, манасты жашатып аткан, тирүү эпоско айланткан мына ушул биздин манасчылар бар болсун. Дөөлөт Сыдыковду Кудай колдосун, Аллахым жар болсун. Kança doğur kıllımı Toktoy yemin ötkünü Бул Элмирбек Иманалиев, биз жаш төкмө акын. Бейшолгу Элмирбек Иманалиевдин окуучусу, бирок биз буюрса Элмирбек Иманалиевдин ордун басат деген аябай чоң үмүттөрүбүз бар. Элмирбек, бүгүнкү күндөгү ушул болуп аткан окуя жөнүндө кандай пикирдесиң? Бул болуш керек беле? Анан мен мисалы Элмирбек ушул бүгүнкү окуяны Дөөлөт Сыдыковдун ушул неме айтып атканын, манас айтып атканын мен төлгө катары эсептеп атам да. Баягы учурунда Каныкей апабыз төлгө кылып өзүнүн тайторусун чаптырбады беле, билесиңби? Ошондой кабыл алып атам да. Сен кандай ойдосуң? Мына бүгүн кыргыз элинде жалпы эле Кыргызстанда жакшы самалык болуп атат. Мына Дөөлөт Сыдыков агабыз 14 саат бою тынбай манас айтам деп жакшы демилге көтөрүп, мынакей 6 саатын айтып бүтү жаңы эле. Дагы деле манастын төрөлүшү бүт элек. Бул манас атабыздын, манас эпостун эң чоң көлөмдө экенин бирден бир айгинелеп турат. Мынакей бүгүн устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин жалпы шакирттери жалпы келип Дөөлөт агабызды сүрөп берели деп турабыз. Мынакей баарыбыз бир катарга туруп сүрөп берип жатабыз. Биз да силердин катарыңарда болгонубузга Дөөлөт агабыздын бул кылган иши абдан мактоого татырлык, абдан жакшы саамалык деп билем. Жана сиз айтып кеткендей, бул дагы бир төлгөө болушу мүмкүн. Мындан ары Кыргыздын ар бир баласы манас менен жашасын деген жакшы ой менен айтылып атканы бул туура нерсе деп көрөм. Жашасын манас, урааныбыз ушул болсун, улутубуз Кыргыз, урааныбыз манас болсун. Манас деп бүтүрөлү. Элмирбек, чоң рахмат, ыраазымын. Манасты сүрөп отурабыз. 12 саат бою айттым. Гиннестин китебине багы кирди. Бирок андан ашыкча мына 14-саатка кетип атат. Буюрса мына 2 минуттан кийин саналуу 1,5 мүнөттөн кийин 14 саат толук бойдон биздин Дөөлөт Сыдыков манаскыбыз манасты демалышсыз суу ичпей бир ордунан жылбай отуруп
almanız Rekorddan da aşıp ketken vakıtqa jetip barganda vakit adır geçip geçmey bargımız sürüp el alsayız koyup turgan mezgil Kalbimde sağlık kar bolsa jağıdan dale asır öçünün sürüp turabız sekundalar kaldı vakaylı salgare Vale azamat Vale 27 minut. Vale azamat Kırmızım. Vale azamat Manas yaşağımız Yaratkanның қасиеті қолдап, қырғыз еліміздің жері кең болсын, елі кең болсын, жері кеміесін, елі кеміесін, пейілі кеміесін, қасиеті кеміесін. Өзіңіздің өзегіңізге келіп, ұлы Манас атамыздың жолына түселі. Бар болыңыздар. Рахмат сіздерге. Дөлөт Сыдықов Манас эпосын узак айтуу боюнча рекорд жаратты. Ал 14 саат 27 мүнөт 51 секунд бою эч наар албай, ордунан козголбой, эс албай, токтоосуз баян айтты. Дөлөт Сыдыковдун рекорду Бишкектин Ала Тоо аянтында катталды. Манас айтуу кече 12 ноябрда эртең мененки саат 9:42 башталып, түн ой 12:30 аяктады. Белгилей кетсек, Гиннестин рекордтор китебине кирүү үчүн 12 саат бою үзгүлтүксүз Манас эпосын айтуу каралган. Манасчыны колдоп келген миңден ашуун шаар тургундары, өнөр адамдары маал менен Манасты ураан чакырып, Дөлөт Сыдыковду сүрөөнгө алып колдоп турушту. Таң аткандан күн батканга чейин, эл жатканга чейин айтылып атат, көрүп атасыңар. Бул өзү жакшы тарых болду. Гиннес китебине калтырып Кыргызстан солоосун көтөрүп, дөлөтүнүбүз абдан чоң Кыргызга абдан чоң салым келтирип атат. Кыргызды дүйнөгө таанытканга эмне дейбиз, дөлөтүнүбүзгө таазим айтабыз. Мен 4 saat 45 minut болгондо келгенмин. Жумуштан шашып чыккап келдим, бирок кеткен жокмун. Мен студенттер менен бүтүрүүчүлөр менен чогуу жүрөбүз. Кесиптештер менен чогуу азыр өтө кубанычтабыз, өтө. Бул деген биз үчүн төлгө. Кыргызстан кутконду деп ойлойм. Кыргыз эли мындан аркы бурулуш эң сонун жакшы жака болот. Кыргыз эли өнөт, өсөт. Мен Каныке апа сайторун чапкандай эле көрүп атам бүгүнкү күндө, андыктан сөз жок. Жок, үшөгөн жок.